Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Прокурор жана соттор пара менен кармалды. Өлкөдө коррупция менен күрөшүү катуу жүрүп жатат дегенге карабастан, бүгүн Бишкек шаардык соттун 2 судьясы жана мамлекеттик айыптоочу пара менен кармалышты. Маалыматка ылайык, 2 судьянын ар бири 10 000 АКШ доллар алып жаткан жеринен кармалган. Бишкектеги балабакчанын имаратын жогорку кеңештин экс-депутаты мыйзамсыз пайдаланып жүргөн. Ал 2003-2005 жылдары депутат болгон Замирбек Парманкулов. Бул боюнча Рабочая көчөсүндө жайгашкан муниципалдык имараттарды бошотуу иштери жүрүп жатканда белгилүү болгон. Вице-мэр Нурдан Орунтаев жазганында экс-депутат балабакчанын имаратын көп жылдан бери колдонуп, ал жакта өзүнүн бизнесин жүргүзүп, жараксыз абалга алып келген. Орунтаевдин айтымында соттун чечими чыкса дагы мен депутатмын, мага мыйзам жок деп бүгүнкү күнгө чейин бошотпой жүргөн. Эми мэриядан барып күчкө салып чыгарса, кайра алардын үстүнөн арыз жазып жатыптыр. Көрсө, мурдагы чиновникке балабакчанын имаратын бошотуу боюнча бир нече жолу эскертүү берилген экен. Акыркысы 28 августта тапшырылган. Орунтаев экс-депутаттын мүлкү айып короосунда турганын, ал имаратты бошотууда муниципалитет тарткан бардык чыгымдарды төлөп, мүлктөрүн алып кете аларын белгиледи. Чүй облусунун Токмок шаарындагы номер 9 мектепте тартылган видео талкуу жаратууда. Анда сабак учурунда мугалим окуучуларды башка чаап жатканын көрүүгө болот. Социалдык тармактарда колдонуучулар эки жаат болуп, кээ бирлери туура окуучуларга ушундай тарбия керек деп жатса, айрымдары мугалимге чара көрүлүш керек деп жазып жатат. Эми тыйындын эки жагы бар дегенде, балким мугалимге чара көрүү керек. Бирок ар бир инсан агартуучудан билим алат эмеспи? Ошол эле улуу жазуучулардан баштап президент, спортчулар Айтор бүт бардыгы мугалимден билим, тарбия алып чыгат. Пандемия учурунда ата-энелер балдарын үйүндө окутуп, мугалимдердин баркы бир топ көтөрүлгөн эле. Анткени баары агартуучулардын эмгегин жон териси менен сезип, балдарды мектепке жиберүү көздөн учкан. Андагы үйдөн 2-3 баланы окутсак, мугалим 40-50 баланы окутат. Анан калса бардыгына бирдей мамиле кылуу мүмкүн эмес болсо керек. Анткени ар бир баланын мүнөзү ар башка. Жогорудагыдай окуя биринчи болуп жаткан жок. Буга чейин дагы мындай видеолор тарап, мугалимге чара көрүлгөн учурлар да болгон. Эми мындай абалда окуучуну коргоп, мугалимге чара көрүлө берсе, мугалимдин баркын түшүрүп алышыбыз толук мүмкүн. Анда балдар ага эжелерин такыр тоготпой калары айтпасак да белгилүү. Степанов Валера 2 жылдан бери укук коргоо органдарынын чеңгелине илинип, соттон сотко кайрылып, акыйкаттык издеп жүрөт. Уулунун өлүмүнүн изине түшкөн аксакалдын арызы Чүй облустук сотто каралган. Анда жабырлануучу тарапка сөз берилип, кандуу окуя боюнча адвокаттардын суроолоруна жооп беришкен. Степанов Валера баласынын өлүмүнө түздөн-түз Зальцман Александр күнөөлүү экенин айтып, буга соттук экспертизанын жыйынтыгы далил деп жатат. Эми окуянын чоо жайын айтып берели. 2021 жылдын 27 октябрында Бишкек Нарын Торгар Туна жолунда жол кырсыгы катталат. Кырсыкка кабылган автоунаада 3 адам болгон. Жабырлануучулардын айтымында рулда отурган Зальцман Александр аман калып, Степанов Александр менен Шиянова Алена ошол жерде каза болот. Бирок жол кырсыгынан аман калган Зальцман жоопкерчиликтен качып, каза болуп калган Степанов Александрды рулга отургуза калган дейт. Все эти биоматериалы моего сына, они перекидывают на место водителя, а о том, что биоматериалы именно Зальцмана Александра находятся на подушке безопасности на рулевом колесе, на потолочной подушке безопасности слева, они все это умалчивают, также умалчивают, что у него 2 ребра сломаны, повреждения грудной клетки есть, пытаются выгородить его, увести от ответственности. Ну, в общем, с первых дней пошла фальсификация и у следователя, и у самих Зальцманов. Жоопкерчиликтен качкан Зальцмандын аракетине тергөөчү Султанбаева да активдүү аралашкан деп жатышат. Тергөө иштерин бурмалап, бир топ фактыларды жаап жашырган. Суд мед экспертизанын жыйынтыгын өзлөрүнө ыңгайлаштырып чыгарткан. Тагыраагы жол кесепетинен каза болгон жарандын жаракаты бурмаланган. Алардын мындай аракети маркумдун сөөгүн эксгумация кылганда айкындалган. Башкача айтканда, экспертизада жаап жашырылган учурлардын баары калкып чыккан. Буга байланыштуу ушул жылдын 4-сентябрь
сентябрь күнү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан тергөөчү кармалды. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 361-беренеси далилдерди бурмалоо жана 337-берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгоп камакка алды. Бүгүнкү күндө бир нече соттук медициналык экспертизалар болгон. Биринчи соттук медициналык экспертиза өзүңүздөр билгендей райондук инстанцияда бурмалап ар кандай сүйлөшүү жолдору менен туура эмес соттук медициналык экспертизасы корутундусу чыгып, ал корутунду ошол эле биз өтүнүч жазап жүргүзүлгөн эксгумациянын негизинде жүргүзүлгөн соттук комплекстик комиссиондук экспертизанын корутундусу менен толук далилденди. Мыйзамсыз туура эмес корутунду берилген. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө судмедэксперт жоопко тартылып, анын үстүнөн дагы соттук териштирүү жүрүп баштады. Мындан тышкары өзүңүздөр билгендей ошол ишти убагында тергөө амалдарын жүргүзгөн тергөөчү да бүгүн камакка алынып, айыбы угузулуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Уулунан ажырап күйүтү Баслалек Степанов Валера бул иштин аягына чыгам деп жатат. Кандуу окуянын негизги күнөөкөрү Зальцман Александр боштондукта жүргөнүн айтып, мыйзам чегинде жазасын алуусу керек дейт. Айтсак, буга чейинки соттук отурумда айыпкер жактоочулардын суроолоруна жооп берген. Иш убактысы бүтүп калгандыгына байланыштуу сот отуруму 28 сентябрь түштөн кийинки саат 3-кө белгиленген. Нурпресс маалымат борбору бул ишти баштан аяк өз көзөмөлүнө алат. Эгер экинчи тарап өз чындыгыбызды айтабыз десе, микрофон сунууга даярбыз. Социалдык тармактарда казак ырчысы Биржан Байболдун концерт учурунда залдан чыгарылган видеосу тарап жатат. Колуна гүл көтөрүп алган жаш ырчы Нурайым Акылбекованын жеке концертине келген. Бирок аны күзөтчүлөр эшикке сүрүп чыгарып койгон. Бул учурда көрөрмандардын көңүлү ошол окуяга бурулуп, алып баруучулар абалды жөндөп жатканын угууга болот. Айтсак, Биржан Байбол менен ырчы Нурайым Акылбекова дуэт ырдап чогуу иштешкен. Кийинчерээк экөөнүн чыгармачылыктагы жолу эки арага кеткен. Ата-энесин карылар үйүнө таштап кеткендердин мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштешине тыюу салуу мыйзам долбоору сунушталды. Ошону менен бирге эле улгайган ата-энесин бакпаганы үчүн алимент төлөөдөн качкандарга салынчу айып пулдун көлөмүн көбөйтүү демилгеленди. Мындай долбоорду депутат Тазабек Икрамов сунуштады. Учурда айыптын суммасы 20-50 миң сом болсо, эми 50 миңден 100 миң сомго чейин жогорулатуу. Болбосо 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралган. Азыркы тапта 40-тан 100 саатка чейинки коомдук иштерге же 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына жазаланат. Акыркы убакта ата-энесин балдары таштап кеткен учурлар көбөйүп, көнүмүш адатка айланып бараткандай. Мурда кыргыздын карылары бул жайга түшкөнү уят болсо, азыр нормалдуу болгондой. Ошондуктан долбоордун максаты жогорудагыдай көрүнүштөрдү азайтуу. Өлкө боюнча 6 карылар үйү болсо, ал эми Бишкекте мындай жайда 211 улгайган адам жашайт. Теманы улай Борбордогу карылар үйүнүн биринде сулуулук күнү уюштурулду. Анда чоң ата, чоң энелерге модалуу чач жасалгалары жасалып, сулуулук кызматын 35ке жакын адам пайдаланган. Мындай саамалык ата-энелердин маанайын көтөрүп, алардын жүзүнө жылмаюу тартуулады. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.